Кыргызстандын жараны 5 килограмм уулуу зат сатуу учурунда кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, УКМК тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 292-беренесинде каралган сотко чейинки өндүрүштүн алкагында жүргүзүлүп жаткан ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 292-беренеси сатуу өндүрүү максатында күчтүү таасир этүүчү же уулуу заттарды мыйзамсыз жүгүртүү негизинде 2023 жылдын 27 апрелинде 1987 жылы туулган Кыргыз Республикасынын жараны сымапты мыйзамсыз сатууга аракет кылып жаткан жерине кармалган. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө 5 килограмм коркунучтуу уулуу зат табылып алынган. Азыркы учурда УКМК тарабынан өлкө аймагында жайгашкан кылмышкерлердин шектерин аныктоого жана кармоого багытталган зарыл болгон тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн жана Жалал Абад обласу боюнча баңгизат менен күрөшүү башкармалыгынын кызматкерлери кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, УКМК тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында Өзгөн райондук ички иштер башкармалыгынын жана Жалал Абад обласу боюнча баңгизат менен күрөшүү башкармалыгынын кызматкерлеринин ичинен түзүлгөн кылмыштуу топтун ишмердүүлүгүнө бөгөт койду. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө Ички иштер министрлигинен аталган эки аймактык бөлүмүнүн айрым ыкчам кызматкерлери карапайым жарандардан узак убакыт бою опузалап талап кылуу схемасын уюштурушкан. Алар башка карапайым жарандарды, негизинен жаш кыздарды коркутуп үркүтүү жана шантаж жолу менен аларды кылмыштуу иш-аракеттерине тартышкан. Бул схема зордуктоо же баңгизатты колдонууга азгыруу фактылары боюнча кылмышка тартылган жарандардан жасалма арыз материалдарын алуудан турган. Андан ары текшерүүгө жамынып, кылмыш жоопкерчилигине тартабыз деп коркутуп, жабырлануучуларды акчасын төлөп берүүгө мажбурлашкан. Бирок иш жүзүндө текшерүү фактысын жашыруу үчүн жабырлануучуларга карата кайрылуулар процессуалдык каттоодон өткөн эмес. Өзгөн райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн улук тергөөчүсү жана Жалал Абад обласу боюнча баңгизат менен күрөшүү башкармалыгынын кызматкерлери 2023 жылдын 30 апрелинде кармалгандарга карата жасалма ыкчам иликтөө иш-чаралары, камакка алуу жана суракка алуу түрүндөгү иш-чараларды өткөрүп, маселени оң тарапка чечип берүү үчүн 3 жарандан 250 миң сом алышкан. Мындан сырткары жасалган кылмыштын далилин жакшыртуу максатында 2023 жылдын 4 майында мыйзамсыз кармоо жана жасалма ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүп жаткан учуру жазылып алынган жарандык объектинин көзөмөл камерасын бириктирген диски мыйзамсыз алынган. Ушул жылдын 12 майында УКМКнын Ош шаары жана Ош обласу боюнча башкы башкармалыгынын тарабынан Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы менен биргеликте Өзгөн районунун жана Куршап айылдык милиция бөлүмүнүн имаратында ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүп, натыйжасында кылмыштуу аракеттерди тастыктаган маалыматтар алынган. Чүй областынын Сокулук районунда кошунасы тарабынан сексуалдык ыдык көргөн делген окуучу кыз боюнча кылмыш ишинин материалдары райондук сотко өтүп, 15 майда биринчи соттук отурум болуп өттү. Жабырлануучунун апасынын айтымында кызы 3-класста билим алат. Анын бул кылыгы ушул жылдын 2 февраль күнү билинди. Ошол күнү кызымды кошунаныкынан бир нерсе алып келүү үчүн жиберген. Ал үйүнө киргенде жана кетип баратканда оозунан өпкүлөптүр. 2022 жылдын октябрь айынан бери ушундай ыдык көрсөтүлүп келе жаткан экен, деди жабырлануучунун апасы. Чүй областык сотунун басма сөз кызматынын маалыматына караганда, кыз жашы жете элек болгондуктан соттук отурумдар жабык түрдө өтөт. Чүй областынын Дмитриевка айылында куралдуу террорист жок кылынды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, кылмышкерди кармоо операциясына Ички иштер министрлигинин жана УКМКнын атайын бөлүктөрүнүн кызматкерлери таратылган. Аны кармоо учурунда террорист катуу куралдуу каршылык көрсөткөн, бирок Ички иштер министрлигинин жана УКМКнын атайын багыттагы бөлүктөрүнүн кызматкерлери тарабынан куралдуу террорист жок кылынды. Окуя болгон жерде Ички иштер министрлигинин жана УКМКнын жетекчилери бар. Учурда тергөө ыкчам иштеп жатат. Аталган операция боюнча кошумча маалымат берилет деп айтылат маалыматта. Ал эми Дмитриевкадагы ок атышууда медресе курчоого алынды делген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан билдиришти. Белгилегендей, Ысык Ата районунун Дмитриевка айылында ок атышуу катталып, айрым басылмалар кылмышкерлер медресени курчап алды делген маалыматка. Белгилегендей, Ысык Ата районунун Дмитриевка айылында ок атышуу катталып, айрым басылмалар кылмышкерлер медресени курчап алды делген маалымат тараткан. Маалымат чындыкка дал келбейт. Окуя Дмитриевка айылындагы Зулкарнайн кыздар медресеси менен айыл өкмөтүнүн ортосундагы имаратта катталган. Ал эми медресенин студенттери коопсуз жайга көчүрүлүп, бул жаатта тиешелүү органдар иш алып барууда деп белгилешти муфтияттан.
Дмитриевка айылында атайын кызматтын жаракат алган кызматкерлери улуттук госпиталга жеткирилди. Алардын бири операцияга даярдалууда. Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматынан белгилегендей, кызматкерлердин бири текшерүүдөн кийин амбулатордук дарылоого жөнөтүлгөн. Жалал-Абад шаарында арзан баада азык-түлүк сатылууда. Муниципалитеттен билдиришкендей, шаардагы муниципалдык базарда мамлекеттик материалдык резервдер фонду тарабынан өсүмдүк майынын 5 литри 460 сомдон, кумшекердин килограммы 70 сомдон сатылып жатат. Курманбек көчөсү 8 дареги боюнча барып, арзан баада май жана ун алсаңыз болот деп айтылат маалыматта.